Борбордук шайлоо комиссиясы 30 ноябрда өткөн жогорку кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоонун жыйынтыктарын бекитүү тууралуу токтом кабыл алды. Ага ылайык көп мандаттуу 30 округдун 29-ундагы шайлоону таанып, 87 талапкерди жогорку кеңештин депутаттыгына бекитсе, номер 13-округдун жыйынтыгы мыйзам бузууларга байланыштуу жокко чыгарылган. Ал сот процесстери аяктагандан соң качан шайлоо өткөрүлөрү белгилүү болот. Жалпысынан 87 талапкер шайланган депутат болуп кабыл алынды. Мындан аркы жол жоболор ушул соттук териштирүүлөр азыр ушул 13-округда соттук териштирүүлөр болуп атат. Бул жогорку сотто, административдик сотто териштирүү бүтүп, Борбордук шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарган чечимдери күчүндө калтырылды. Эми жогорку соттун азыр өндүрүшүндө турат. Ал эми 8-9 округдар боюнча дагы бүгүн ушу административдик сотто териштирүүлөр башталды. Ушул соттук териштирүүлөрдөн кийин Борбордук шайлоо комиссиясы жалпы шайлоонун натыйжасын аныктап, шайланган талапкерлерди депутат катары, жогорку кеңештин депутаттары катары каттоону жүзөгө ашырат. Андан кийин ошол шайланган депутаттарга төш белгини жана тиешелүү белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү тапшыруу аземин өткөзөт. Номер 13-шайлоо округ боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылган. Соттук териштирүүдөн кийин Борбордук шайлоо комиссиясы 1 айлык мөөнөттүн ичинде кайра шайлоону дайындоо жөнүндө чечим кабыл алат. Жана 2 айдын ичинде, 60 күндүн ичинде кайра добуш берүү, кайра шайлоо болуп өтүш керек. Ал эми жогорку кеңештин 8-чакырылышынын 1-жыйыны 17-декабрда өтүп, жаңы шайланган депутаттар ант берери күтүлүүдө. Буга чейин алардын имараты капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, жыйындар залына гранттын негизинде жаңы техникалык жабдуулар орнотулган. Учурда парламент аппараты мандат алган депутаттарды кабыл алууга толугу менен даяр турушат. Жогорку кеңештин 8-чакырылышына жакын аралыкта келет. Ошол боюнча бизде атайын жумушчу топ түзүлгөн. Аппарат жетекчисинин жетекчилигинин астында 8-чакырылышка карата даярдык көрүү боюнча. Ошол бардык жумушчу топ бардык даярдык иштерин жүргүздү. Биздин аппарат толугу менен даяр. 8-чакырылыштын алгачкы жыйынында регламенттин 8-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык жашы улуу депутат төрагалык кылып ачат. Андан кийин ант берүү азем өтөт. Андан кийин өздөрүнүн курамын, түзүмүн аныктоо боюнча жаңы чакырылыш иш алып барат. Биздин аппарат бардык мыйзамдык базаны керектүү тартипке келтирип, техникалык бардык жабдууларды камсыздап даяр турабыз. Добуш берүүгө байланышкан же болбосо бардык каттоого байланышкан бардык техникалык жабдууларыбыз даяр. Эң негизгиси 8-чакырылыштын депутаттары экс-парламентарийлердей болуп, бири-бирине добуш берип, же өздөрү жок болсо деле башка депутаттардын ордуна каттоодон өтө алышпайт. Мындан ары алар манжанын изи менен катталып добуш беришет. Жогорку кеңештин регламентине ылайык депутаттарды каттоо жана добуш берүү процессинде манжа издерин колдонуу нормасы 2026-жылдын январында күчүнө кирет. Учурда техникалык жактан камсыздалып даярдык иштери жүрүүдө. Жогорку кеңештин регламентинде ошол эреже ченем камтылган. Манжа менен берүү бул боюнча техникалар даярдоо иши жүрүп жатат. Өзүңүздөр жакшы билгендей, төрагабыздын Корея мамлекети менен жүргүзүлгөн гранттык макулдашуу негизинде биздин былтыр толугу менен жогорку кеңештин жыйындар залы санариптешкен, бардык керектүү техникалар алынган. Өзүңүздөр билгендей, ал жерде добуш берүү процессинен баштап аны чагылдырууга чейинки бардык техникалар жаңыланган. Мурда болсо биздин бул жыйындар залы 84-жылы бүтүп ишке киргизилген болсо, 2025-жылга чейин калыбына келтирүү гана иштер жүргүзүлүп, бирок толугу менен оңдоп түзөткөн эмес. Быйыл гана төрагабыздын демилгеси менен иш башкармалык курулуш жаңылоо иштерин жүргүздү. Бул жерде бардык техникалар алмаштырылды, залдын мындай бүт техника, өзүңүздөр көрүп атсам, эмеректерден баштап бардыгы жаңыланды да. Мурда 3 камера тартчубуз, биздин басма сөз кызматы. Азыр болсо 6 камера иштейт.
өткүз жыйындарды толугу менен көрсөтүп атабыз. Белгилей кетсек, 30 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо шайлоочулардын тизмесине 4.294.243 жаран киргизилип, анын 1.584.446 шайлоочу добуш берген. Бул жалпы шайлоочулардын 37%-ын түзөт. Өткөн парламенттик шайлоодогу негизги өзгөчөлүк катары аралыктан добуш берилип, анда өзүнүн аймагынан сырткары жүргөн жарандар каалаган шайлоо участоктарында добуш бере алышкан болчу. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.